Тоолордун баштарына да буудай чачып салгыла. Адамдар мусулмандардын жеринде куштар ачка калыптыр дешпесин. Үлгүлүү халифа Умар ибн Абдулазиз. Адамдар мени захид дешет. Жок, чыныгы захид ал Умар ибн Абдулазиз. Анткени ал бүт мал-мүлк аяк астына келгенде андан баш тарткан. Малик ибн Динар. Умар ибн Абдулазиз илим ээлеринин алдында алган илимине амал кылган жана адилеттүү халифалардан деп эсептелет. Имам Захаби. Умар ибн Абдулазиздин намазы Аллахтын элчисинин намазына окшош эле. Анас ибн Малик, Аллах андан ыраазы болсун. Умар ибн Абдулазиз 100 жылда бир келип, адамдардын диний абалын оңдоочу адамдардын биринчиси. Анын жашоосу Умар ибн Аль-Хаттабтын жашоосуна окшош эле. Өзү да ага окшогонго аракет кылчу. Ахмад ибн Хамбал. Умар ибн Абдулазиз аалымдардын устаты болгон. Маймун ибн Михран. Биз ага илим үйрөтөбүз деп барып, өзүбүз андан илим үйрөнүп келдик. Мужахид. Күндөрдүн биринде исламдагы экинчи халифа, момундардын эмири Умар ибн Аль-Хаттаб кызматчысы Аслам менен элдин абалын байкоо үчүн түн жамынып көчөгө чыгышат. Жолдо баратышып, бир үйдөн сүт саткан апасы менен кызынын сүйлөшүп жатканын угуп калышат. Кызым, бул сүткө суудан кошуп кой, сатканга көбүрөөк болсун деп. Кызы, апаке, момундардын падышасы мындай кылууга тыюу салбады беле? Апасы, момундардын падышасы биздин бул ишибизди көрбөйт. Кызы, апаке, момундардын падышасы көрбөгөнү менен анын роббиси көрүп турат. Умар ибн Аль-Хаттаб бул сөздөрдү укканда кызматчысы Асламга үйгө бир белги коюп коюусун буйруйт. Эртеси халифа Умар ибн Аль-Хаттаб кызматчысына ошол үй бүлөнүн абалын билип келүүнү дайындайт. Кызматчысы кыздын бойго жетип, турмушка чыга элек экенин жана алар Бану Хилал уруусунан экендигин айтып келет. Ошондо Умар ибн Аль-Хаттаб уулдарынан Асим ибн Умарды чакырып, ошол кызга үйлөнүүсүн сунуштайт. Ошентип алар үйлөнүп, Асимге аялы кыз төрөп берет. Ошол кыздан биздин каарманыбыз адилеттүү падыша Умар ибн Абдулазиз төрөлөт. Демек, биздин каарманыбыз Умар ибн Абдулазиз экинчи адилеттүү падыша, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бири жана адал менен арамды так ажыраткан Умар ибн Аль-Хаттаб Аль-Фаруктун чебереси болот. Абу Хафс Умар ибн Абдулазиз ибн Марван ибн Аль-Хакам Аль-Умави Аль-Кураши биздин заманга чейин 681-жылы Нурдуу Мединада төрөлөйт. Ал Умавилердин 8-чи халифасы болгон. Ал эми адилеттүүлүгү жагынан уламалардын баары аны 5-чи адилеттүү халифа деп айтышкан. Атасы Абдулазиз ибн Марван Египеттин эмири болуп турган. Ал эми Умар ибн Абдулазиз дүйнө кызыкчылыгына эмес, илимге, такыбалыкка жакын болгондугу үчүн таекелеринин жанында сахабалардын кеп кеңештерин угуп өскөн. Ал көп учурда таекеси ардактуу сахаба Абдуллах ибн Умардын жанында болуп жада калса, апасына бир канча ирет мен таекем Абдуллахтай боломун деп айткан. Умар ибн Абдулазиз илимдин кени болгон таекелеринин жанында болуп, улуу сахабалар менен аралашып жүрүп, илимдин ар кандай тармагынан жетиштүү билимге ээ болгон. Аны халифалык доорундагы жана андан кийинки уламалардын баары бир ооздон өзүнүн заманындагы аалымдардын имамы болгон деп айтышкан. Анын илимин, айткан сөздөрүн жана кылган иштерин ислам ааламындагы аттын кашкасындай белгилүү болгон аалымдар, алардын арасынан белгилүү 4 имам, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафии жана имам Ахмад ибн Хамбалдар да китептеринде колдонушкан. Аны Мухаммад ибн Шихаб
Az-Zuhri, andan кийин Ахмад ибн Хамбал, исламдагы 100 жылда бир келчү биринчи жаңылоочу, арабча айтканда мужаддид деп аташкан. Алар буга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын төмөнкү хадисин далил кылышкан. Албетте, Аллах ар 100 жылдын башында үммөттүн дининин иштерин жөнгө салчу адам жиберип турат. Ошол учурдагы халифа абасы Аль-Валид ибн Абдул-Малик Умар ибн Абдул-Азиздин илимин, такыбалыгын жана дүйнө кызыкчылыктарынан узак болгондугун көрүп, аны Хижрийдин 87-жылы Нурдуу Мединага эмир кылып дайындайт. Ошондо анын жогорудагы сыпаттарын жакшы билген Медина эли да кубаныч менен тосуп алышкан. Умар ибн Абдул-Азиз мамлекеттин башка иштерин майынчыгара аткаруу менен бирге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мечитин кеңейтип, мечитти ашыраак ооздоону жактырбаса да, ошол учурдагы халифа Аль-Валид ибн Абдул-Маликтин буйругу менен ичтерин кооздогон. Хижрийдин 91-жылы халифа Аль-Валид Мединага зыяратка келип, Умар ибн Абдул-Азиздин кылган иштерин жана өзгөчөлүктөрүн өз көзү менен көрүп кеткен. Андан кийин ага ошол эле 91-жыл Хижри жылы Таиф шаарында кошуп берет. Ошентип, Умар ибн Абдул-Азиз Хижаз чөлкөмүнө эмир болуп калат. Хижазды бир канча жыл башкаргандан соң ал жерден бошоп Дамаскка кетет. Умар ибн Абдул-Азиз Мединадан Дамаскка карай жолго чыкканда, жанындагы кызматчысы Музахимге карап мындай дейт: "Эй Музахим, Мединада кууп чыгарган адамдардан болуп калуубуздан коркуп жатамын." Адилеттүү Умар бул сөзү менен пайгамбарыбыз алейхиссаламдын төмөнкү хадисин көңүлгө алган эле. Чынында Мадина темирдин датын чыгарып салчу меш сыяктуу. Мадина андагы жамандарды меш темирдин датын чыгаргандай чыгарып салгыча кыямат болбойт. Умар ибн Абдул-Азиз кызматчысы экөө жүрүп отуруп Сувайда деген жерге жетишет. Ал жерде Умардын бир үйү жана бакчасы бар эле. Ал жерден Мединаны сыртынан карап, андан ажырагысы келбесе да, мусулмандардын кызыкчылыгы үчүн Дамаскка баруусу зарыл экендигин Мединага түшүндүргүсү келет. Ошентип ал Дамаскка барат. Умар ибн Абдул-Азиз абасы халифа Аль-Валид ибн Абдул-Маликтин кылган иштеринин баарына макул болгон эмес. Халифа Аль-Валид ибн Абдул-Малик бийлигин сактап калуу жана элди буйруктарына баш ийдирүүдө катуу кол эмирлерине таянчу. Бирок Умар ибн Абдул-Азиз адамдардын арасына адилеттүүлүктү орнотуу, бийликтин туруктуулугун сактап, падышанын буйруктарын аткарганга да кепил болот дечү. Ошондуктан Умар мындай деп айтчу: Шамды Аль-Валид, Иракты Хаджач, Йеменди Мухаммад ибн Юсуф, Хижазды Усман бин Хаян, Египетти Курра ибн Шариктер башкаргандыгы үчүн Аллахка ант болсун, жер бети зулумдукка толуп ташты. Ошентип, Аль-Валид ибн Абдул-Малик каза болгондон кийин халифалыкка дагы бир абасы Сулайман ибн Абдул-Малик келет. Бул абасы Умардын такыбалыгын жана адилеттүүлүгүн жактырып, өзүнө вазир, андан кийин кеңешчи кылып дайындап, андан кийин орун басар кылып бекитет. Хижрийдин 99-жылы улуу ислам аалымы, такыба, аалымдардын имамы, адилеттүү жана 100 жылда бир жиберилчү Умар ибн Абдул-Азиз халифалыкка отурат. Умар ибн Абдул-Азиздин халифалыктагы өзгөчөлүктөрүнөн адилеттүүлүк, теңдик, андан мурдагы халифалардын доорунда болгон мазлумдардын акысын кайтарып берүү, залым эмирлерди кызматтан бошотуп, аларды жазалоо жана иштин баарын кеңешүү менен гана чечүү. Ошондуктан ислам аалымдары аны 5-чи адилеттүү халифа деп аташкан. Ошондой эле ал шарият илимдерине көңүл буруп, хадис илимин жыйнатып, биринчи болуп кагаз бетине түшүрткөн. Умар ибн Абдул-Азиздин халифалык доорундагы өзгөчөлүктөрү. Адилеттүүлүк. Умар ибн Абдул-Азиз адамдардын укугун коргоо,
алардын бийликке болгон ишенимин актоо, мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашырууну башчынын жоопкерчилиги экендигин жакшы билген. Ошондой эле халифа элдин кызматчысы жана ант берүүдө эмнелерди убада кылган болсо, ошонун баарын милдеттүү түрдө аткаруусу зарыл деп айткан. Илими, такыбалыгы жана адилеттүүлүгү жетээрлик болсо да, жаңылып калбашы үчүн ошол замандын аалымы Хасан аль-Басриге кеңеш сурап кат жазганда, ал төмөндөгүчө жооп жазган: О момундардын падышасы, адилеттүү башчы, президент, балдарына кичинекейинде кам көрүп, чоңойгондо таалим берген ата сыяктуу. О момундардын падышасы, адилеттүү башчы, баласына боорукер, назик мамиле кылган, кыйналып төрөп аны тарбиялап, түндө аны менен бирге уйкусуз өткөргөн, ал тынчтанса тынчтанып, анын дени сактыгына кубанып жана анын арыз муңуна кам көргөн эне сыяктуу. О момундардын падышасы, адилеттүү башчы, жетимдердин камкору, мискиндердин казыначысы жана алардын тарбиячысы. О момундардын падышасы, адилеттүү башчы, ал Аллах менен анын пенделеринин ортосунда туруучу адам. Аллахтын сөзүн угуп, аларга да угузат. Аллахка карап, аларга да көрсөтөт. Аллахка карай басып, аларды да ошол жакка багыттайт. О момундардын падышасы, Аллах Таала сизге падышалыкты бергенде, сиз бир кожоюн кулуна мал мүлкүн жана үй бүлөсүн сактап туруусун аманат кылганда, анысы талкалап, тууган уругун чар жайыт кылып, мал мүлкүн жок кылып, үй бүлөсүн кедей кылып салган немедей болбоңуз. Чындыгында Умар ибн Абдул-Азиз адилеттүүлүктө Хасан аль-Басри айткандай болгон. Ошондой эле ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө да өзгөчө көңүл бөлүп, алардын да укуктарын коргогону үчүн Фатима бинт Али ибн Абу Талибке мындай деген: Эй Алинин кызы, Аллахка ант болсун, мага жер бетинде силерден сүйүктүүрөөк эч ким жок. Силер мага өзүмдүн үй бүлөмдөн да сүйүктүүрөөксүңөр. Мазлумдардын акысын кайтаруу. Умар ибн Абдул-Азиз мазлумдардын акысын кайтарууну биринчи өзүнөн баштаган. Албетте, биринчи өзүмдөн баштоом керек деп айткан. Өзүндө болгон зыйнаттуу буюмдардын баарын чыгартып, жада калса мурдагы халифа Аль-Валид ибн Абдул-Малик Магриптен келди деп берген шакектин асыл ташын да чыгарган. Ошондой эле ал кылычындагы күмүш менен жасалган жерлерин да чыгартып, темирден жасаткан. Анын ошондогу сөздөрүнүн бири: чынында Аллах Таала Мухаммадты жыйноочу эмес, башкаруучу кылып жиберген. Умар ибн Абдул-Азиздин мазлумдардын акысын кайтаруудагы кылган иштерин толук жазууга бул жерде жай тардык кылат. Ал өзүнө чейинки халифанын сарайындагы салтанаттардын баарын жок кылган. Алтын, күмүш жана башка кымбат баалуу таштардан жасалгаланган нерселердин баарын саттырып, казынага койдурган. Жада калса халифалар олтурган тактыны, кийимдерин, ат арабаларын саттырып, казынага койдурган. Өзүнүн мурдагы падышалардын доорунда өздөрүнүн акысынан ашыкча алган умавилердин колундагы байлыктарынын баарын алдырып, мусулмандардын казынасына салдырган. Ошондо бир учурларда дүңгүрөгөн падышанын тууган уруктары умавилер, Умар ибн Абдул-Азиз өзү да умавилерден болгон, кадимки эле катардагы жаранга айланышкан. Анын Басрадагы эмири ага чейинки бийликтин тушунда тартып алынган жерин кайтарып алуусу үчүн бир адамды Умардын алдына жиберет. Умар жанагы кишинин жерин кайтартып бергенден кийин ага мындай дейт: Басрадан бул жака канча акча коротуп келдиң? Киши айтат: О момундардын падышасы, жеримди кайтарып берип, андан кийин жолго короткон акчамды да сурайсызбы? Бул кайтарып берген жерим мен үчүн 100 миңден да жакшыраак. Ошондо Умар ага жолуңа деп 60 динар берген. Ибн Муса айтат: Умар ибн Абдул-Азиз халифалыкка олтургандан баштап өлгөнгө чейин мазлумдардын акысын кайтарууну токтоткон эмес. Бардык залим эмирлерди кызматтан бошотуу. Умар ибн Абдул-Азиз бийликке келген күндөн эле
залым башчыларды кызматтан алган. Алардын бири мурдагы халифа Сулайман ибн Абдул-Маликтин жан сакчыларынын башчысы. Сулайман башын ал деген баарын башын алган Халид ибн Ар-Райянды кызматтан алып ага мындай дейт: «Эй Халид, кылычыңды ташта, зулумдук кылба. О Аллахым, мен сен үчүн Халидти кызматынан алдым. Эми аны кайрадан бийликке жакындатпа». Анын ордуна Амр ибн Мухажир Аль-Ансариди дайындап, ага мындай деп айтат: «Аллахка ант болсун, эй Амр, экөөбүздүн ортобуздагы туугандык ал исламдагы туугандык экендигин жакшы билесиң. Бирок мен сенин Куранды көп окуганыңды уктум. Ошондой эле намазыңды эл көрсүн үчүн эмес, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн көркөм окуганыңды көрдүм. Бул кылычты ал. Мен сени өзүмдүн жеке жан сакчым кылып дайындадым». Кызматтан алынгандардын арасында Египеттин салык башчысы Усама ибн Зайд ат-Таннухи да бар эле. Ал залым жазалоодо кол кесүүнүн шарттары табылбаса да, зулумдук менен адамдардын колдорун кескен. Умар ибн Абдул-Азиз аны ар бир кылган зулумдугу үчүн 1 жылдан отура турган кылып камаган. Колундагы кишенин намаз учурунда гана чечүүлөрүн буйруган. Аны 1 жыл Египетте, 1 жыл Палестинадагы абакка отургузат. Умар ибн Абдул-Азиз каза болгондон кийин бийликке Язид ибн Абдул-Малик келип, аны абактан чыгарып салат. Анткени азыркы күнүбүздө болуп жаткандай, залым падышалар айланасына залым жардамчыларды жыйнайт эмеспи? Ошондуктан падыша залым болсо, башкалары да залым болот. Падыша адилеттүү болсо, кол астындагылары да адилеттүү болушат. Кеңешүү. Умар ибн Абдул-Азиз аз гана убакытка созулган халифалык доорунда кеңешүү принциптерин тактаган. Ал кеңешүү тууралуу мындай дечү: кеңешүү жана тартышуу ырайымдуулуктун эшиги жана берекенин ачкычы. Ал экөө менен болгон иштер зыянга учурабайт. Ал өзүнөн мурдагылар халифалыкты бири-бирине эли менен кеңешпестен өткөрүп келе жаткан мураскерлерди токтотуп, элдин кеңеши жана тандоосу менен боло турганын бийликке келгендеги 1-күнү эле айткан. Ал көп иштеринде аалымдар менен кеңешип, алардан насаат сурап турган. Алардын арасында Салим ибн Абдуллах, Мухаммад ибн Каб, Аль-Куртуби жана Ража ибн Хайва аттуу улуу аалымдар бар эле. Бир маселеге туш болгондо аларга мындай деп айтчу: «Мен бир ишке туш болуп турамын, аны чечүүдө мага кеңешиңерди бергиле». Умар ибн Абдул-Азиз өзү да бул аалымдардан кем калышпаган илимдүү адам болгон. Ошентсе да элдин акысында адашып, зулумдук кылып алуудан коркуп, дин аалымдары жана акылы курч адамдар менен кеңешчү. Ошондой эле ал чөйрөсүнө да көңүл бурган. Халифалыкка келген күндөн эле жанына аалымдарды жана адилеттүү салих адамдарды жакындаткан. Ошону менен эле бирге дүйнө кызыкчылыгын жана жеке пайдаларын ойлогондорду өзүнөн аябай узак туткан. Умар жанындагы Амр ибн Мухажирге мындай деп айткан: «Эгер менин акыйкаттан тайып баратканымды көрсөң, далымдан кармап силкип мындай деп айткан: Эй Умар, эмне кылып жатасың? Ал мына ушул тутунган жолунун жыйынтыгы менен саясатын тууралап, адилеттүү жаңы саясат түзгөнгө жетишкен». Ошондой эле Умардын чөйрөсүндөгү таза адамдар анын белин бекем бууп, оюн түздөп жана чечимдерин тууралаганга жардам беришкен. Элди билимдүүлүккө үндөө. Умар ибн Абдул-Азиз элине шарият илимдерин, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн тирилтүүгө үндөйт эле. Ал баяндарынын биринде мындай деген: «Албетте, исламдын чегерасы, мыйзамдары жана сүннөттөрү бар. Ким аларга амал кылса, ыйманы толук болот. Эгер андай кылбаса, анын ыйманы толук болбойт. Мен тирүү турганымда аларды силерге үйрөтөмүн жана силерге туура багыт беремин. Эгер өлүп кала турган болсом, анда силерге мындай кам көрө албай каламын». Ошондуктан Умар ибн Абдул-Азиз элдерге таалим-тарбия берүү үчүн халифалыктын булуң бурчуна мугалимдерди жиберип турган. Шаарлардагы эмирлерине аалымдарды илимдерин жайылтууга буйругула деп айтып турган. Анын жазган каттарында мындай деп айтылган: «Илим ээлерине жана факихтерге аскерлериңден жиберип, аларды илимдерин таратып, отурган жерлеринде элдерге айтып берип,
турууларын буйругун. Башка кызматчысына илимдүүлөр мечиттерде илимдерин жайылтышсын, антпесе сүннөт жок болуп баратат. Алымдар илимдерин жайылтууга, тиричиликтеринен колдорун бошотуулары үчүн аларга айлык маана да чыгарып берген. Имам Захави Сияру Алам ан-Нубала деген китебинде Язид ибн Абу Маликти Бану Намирге, Абу Абдуллах Нафи ал-Маданийди Абдуллах ибн Умардын кызматчысы Египетке сүннөттү үйрөтүүлөр үчүн жиберген. Ошондой эле Али ас-Салабидин Муаллим ат-Таjdid ва ал-Ислах ар-Рашиди аля Минхаж ан-Нубувва деген китебинде Умар ибн Абдул-Азиздин Африка элине билим таратуу үчүн 10 аалымды жибергенин айткан. Ошондой эле Умар ибн Абдул-Азиз хадис илимин жыйнатып, биринчи жолу кагаз бетине түшүрткөн. Ал мындай деп айткан: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин карап чыгып жазгыла, анткени мен илимден жана илим ээлеринин кетүүсүнөн, өлүүсүнөн коркуп жатамын. Белгилүү ислам аалымы Жалалуддин ас-Суйити айтат: Ибн Шихав хадисти жана башка кабарларды биринчи жолу Умар ибн Абдул-Азиздин буйругу менен кагаз бетине түшүргөн. Адилеттүү падыша, улуу мусулман аалымы Умар аль-Фаруктун чебереси Умар ибн Абдул-Азиз халифалыкта 2 жыл 5 ай 4 күн гана туруп, халифалыкка жайылган зулумдукту жок кылып, Куран жана сүннөт менен өкүм жүргүзүп, толук адилеттүүлүктү орнотуп, карышкыр койго тийбей, байлар зекеттерин бергенге адам таппай калган деңгээлге жеткирет. Улуу факих, адилеттүү падыша Умар ибн Абдул-Азиз 720-жылы 40 жашында жалган дүйнө менен кош айтышат. Ал каза болгондо залымдардан, элдин акысын зулумдук менен жеп көнгөндөрдөн башкасын баары кайгырышкан. Жада калса, Византия императору Лев 3 да мындай деген: Аллахка ант болсун, адилеттүүлүгүндө теңдеши жок адилеттүү адам өлдү. Адамдар дүйнө кызыкчылыгын таштап, Аллахка гана ибадат кылуу үчүн кепесине кирип кеткен дербишке эмес, мал-мүлктүн баары алдында келип чөгөлөгөндө андан баш тарткан адамга таң калышсын. Мукатил ибн Сулайман Аббаси халифасы Ал-Мансурга киргенде халифа ага: Эй Мукатил, мага насаатыңды айтчы дейт. Мукатил: насаатты көргөндөрүмдөн айтайынбы же уккандарымданбы дейт. Ал-Мансур: көргөндөрүңдөн айт дейт. Мукатил мындай дейт: Умар ибн Абдул-Азиз өлгөндө артында 10 баласы калган. Ал эми мураска калган байлыгы 17 алтын динар эле. Анын 5 динарына кепиндешип, 2 динарына кабырын даярдашкан. Калганын балдарына бөлгөндө ар бирине 19 күмүш дирхамдан тийген. Хишам ибн Абдул-Малик өлгөндө анын артында да 11 баласы калган, бирок анын мурасын бөлүштүргөндө ар бир баласына 1000 тийген. Бирок мен кийинчерээк Умар ибн Абдул-Азиздин балдарынын бири Аллахтын жолунда 100 ат даярдап алып чыкканын көргөнмүн. Ошол эле учурда Хишамдын балдарынын биринин тилемчилик кылып отурганын да көргөнмүн. Майрамдардын биринде Умар ибн Абдул-Азиздин кичинекей кызы атасына ыйлактап кирет. Адилеттүү падыша кызына: сага эмне болду кызым деп суроо узатат. Периштедей болгон кичинекей кызы: сыртта балдардын баары майрамдык кийимдерин кийип жүрүшөт. Мен халифанын кызы болсом да эски кийимим менен жүрөм. Адилеттүү халифа кызынын сөздөрүнө таасирленип, казыначыга барып: мага кийинки жылдын айлыгын бере аласызбы деп сурайт. Казыначы: албетте падышам, бирок бир шарт менен дейт. Адилеттүү халифа Умар таң калып, ал кандай шарт экен деп сурайт. Казыначы: кийинки айда да иштеп, айлык маянаңызды алганга чейин тирүү калууңузга ким кепилдик берет дейт. Адилеттүү халифа Умар көзү жашылданып үйүнө кайтып келгенде, балдары чуркап чыгышканда, Умар мындай дейт: бейишке бирге кирүүбүз үчүн сабыр кыласыңарбы, же силер сабыр кылбай атаңар тозокко кире берсинби? Адилеттүү халифанын Куран жана сүннөттүн тарбиясын көргөн балдарынын баары бир ооздон: о атаке, сабыр кылабыз деп айтышат. Аттиң ошолор биздин арабызда да болгондо. Казыначы Умар
Умардын адептүү балдары. Умар ибн аль-Хаттабтын чебересинин кыскача тарыхы менен таанышкандан кийин, эми анын кыямат күнү өзү жалгыз Иса алейхиссалам менен Мухаммад алейхиссаламдын ортосундагы үммөттөй болуп келчү абасынын тарыхына көңүл буралы. Кезектеги каарманыбыз